Ош Ноокат жолунун курулуш иштери башталды. Учурда жолдун эки четин тазалоо, тегиздөө жана кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Эске салсак, Ош Ноокат жолу дээрлик 60 жылдан бери капиталдык ремонттон өткөн эмес. Ош Ноокат Разаков жолунун 23 чакырымдан 65 чакырымга чейин жараксыз абалга келип калган. Жолдун курулуш иштери экиге бөлүнүп жасалат. Буга чейин Жапон өлкөсү тарабынан курулуш иштери жүрөт делген. Айрым бир себептерден улам токтоп калган. Учурда өлкө башчы Садыр Жапаровдун колдоосу менен жолдун курулушу башталды. Мен өйдө айтып кеткен чакырымдар жалпысынан 13,5 километр өзүбүздүн республикалык бюджеттин акчасы менен жасалган турат. Анан кечээ күнү министр келип кетти, толугу менен иштер башталды. Азыр биринчи ирет менен ушул асфальт, эски асфальтты сыйрыганда анан тийиштүү иштер болот. Эми жергиликтүү бийлик биз өзүбүздүн деңгээлибизде тийиштүү иш-чараларды кылышыбыз керек. Бул биринчи мен өйдө айтып кеткен асфальтты төгүү, атвалдарды, анан инерттик материалдарды, кум шагылдарды таап берүү. Жол транспорт министринин айтымында 13 чакырым жол республикалык бюджеттен каржыланат. Муну менен бирге Жапон өкмөтү менен жол куруу иштери боюнча сүйлөшүү иштери аягына чыга элек. Эгер сүйлөшүү ийгиликтүү жыйынтыкталса, калган жолдун курулушу уланары маалымдалды. Азыркы оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан жолдун туурасы 4 метрден 14-15 метрге чейин кеңейтилет. Натыйжада жолдон 3-4 унаа бирдей жүрүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Ошону мына 2015 жылдан баштап эле ошол проекция чейилип, көпүрлөр марты салынат деп каралып келаткан. Анан бул ковид болуп калып, андан сырткары болсо тиги Россия менен Украинанын кичине эмеси спецоперациясы болуп калып, ошол себептен тияк бияка поставка кыла алышпаган да. Ошо тендерден беле айткенден кийин тендерде тияктан японский компаниялар катышпай калып, ушул күнгө чейин созулуп келди. Анан ошол биздин президентибиздин тапшырмасы менен ошол жолду аябай көйгөйүн баарын көрүп, ошол президентибиз тапшырма берип, акылуу семекчиде келип көрүп, ошол баарын ошо тапшырманын баарын берди. Ошол 13 километрде болсо, ошол аябай жаман жачар жерлердин баарын ошо биз өзүбүздүн каражатыбыз менен республиканский бюджет менен баштай берели деп. Жергиликтүүлөр жолдун курулуш иштери башталганына кубанып жатышат. Тамтыгы чыккан жолду каттаган айдоочулар унааларын байма-бай ремонттон өткөрүп убара болуп келишкен. Конечно, элдин баары, Ноокат эли баары курсам болот дейм. Жол оңдолбосо, оңолуп аткан болсо, ким гана курсам болбосун? Баардык эл курсам болот да. Жол оңдолсо баардыгыбызга жакшы. Элге дагы, бизге дагы, запчасттарды азыр көрүп атасыздар, кымбат. Жол оңолуп калса, кичине шояктарга бизге жеңилдик болуп калат да. Сүйүнүп атабыз, Кудай кааласа. Жол оңдолсо баары жок оңдолду. Жакшы президентке рахмат. Жолдор көп эле талкаланып кеткен да, бир айтууга караганда 60 жыл мурун болгон экен бул жолчу. Ошондон бери только жамоо ремонттор болуп турган, азыр ошо жол башталганда сүйүнүп турабыз. Эске салсак, Ош Ноокат жолу 60 жылдан бери чуңкурларды жамоо иштери менен гана чектелип келген. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, Ынтымак, Ош облусу.